Эрдоганды ыйлаткан Алия Иззатбекович. Кимдин мүдөөсү улуту болсо, ал керт башына бир улут сыяктуу. Бул кыска нуска сөздү бүгүн мага Алия Иззатбековичтин өмүр таржымалы эстетти. Ананча, ар бир адамдын баалуулугу анын максат мүдөөсүнчөлүк болоору бышык. Ой максатыбыз бир гана кара курсакты тойгозуу болсо, баалуулугубуздагы ошол кара курсактан чыккан чыгынды чалык болот. Албетте орой сүйлөм. Бирок акыйкат. Эгер максат мүдөөбүз эл, мекен, Аллах ыраазычылыгы болсо, жашообузда да ошондой улуу максат тилектерди көздөп жашасак, баалуулугубузда ошондой болоорунан шек жок. Бул сөзүбүзгө Алия Иззатбековичтин жашоо баяны далил болуп бермекчи. Түркиянын учурдагы президенти Режеп Тайип Эрдоган Алия Иззатбекович боюнча төмөнкүлөрдү айтат. Маркум Алия Иззатбекович менен акыркы жолу өлүмүнөн аябай кыска убакыт мурун жолугууга мүмкүнчүлүгүм болду. Оорусу күчөгөндүгүн уккандыгымдан Сарайбоснага түшүп, аны зыярат кылууну чечтим. Бул зыяратымда Алия Иззатбековичтин өзү колдорман кармап, башта дуаларым сизге деди. Анан артынан да ушундай осуят айтты. Босниямды коргоңуз. Боснияма чыгып караңыз. Бул жактагылар Фатихтин балдары. Алар эң алгач Аллахка, анан сизге аманат. Режеп Тайип Эрдоган ал учурда Туркиянын өкмөт башчысы болчу. Испаниядагы эл аралык жыйын бүткөндөн кийин Түркияга кайтаарда ооруканада жаткан Алия Иззатбековичтин абалы оорлошконун угат. Бул кабардан өкмөт башчы Эрдоган Иззатбековичти зыярат кылуу максатында Сарайбоснага түшкөн эле. Алия Иззатбековичтин Босния-Герцеговинянын ага аманат кылганын укканда, Режеп мырза ыйлап жибербөө үчүн өзүн араң кармаганын айтат. Анан сыртка чыгып, оорукананын коридорунда чыдабай ыйлап жибергенин Эрдогандын жанындагылар айтып жүрүшөт. Бул убактар жылдардан 2003 жыл болчу. Алия Иззатбекович 1925 жылдын 8 августунда Босниянын Шамач шаарында беделдүү бир үй бүлөдө жарык дүйнөгө келет. Үй бүлөсү башта Белградта жашап, кийин 1868 жылы серб кысмынан улам Босния Шамачка көчкөн. Алиянын чоң атасынын аты да Алия болчу. Ал Босния Шамачтын мэри болчу. Ал убакта бул жерлер Осман дөөлөтүнүн аймагына кирчү. Анын чоң атасы түрк кызына үйлөнгөндүктөн Алия Иззатбекович өз канында түрк каны барлыгында айтып калчу дешет. Алия 2 жашка толгондо соода саттык менен алектенген атасы үй бүлөсү менен Сарайбоснага көчүү чечимин алат. Алиянын атасы Мустафа 1 дүйнөлүк согушта катуу жараланган эле. Кийинчерээк алган жаратынын айынан жарым-жартылай шалгайланып, өмүрүнүн акыркы 10 жылын төшөктө жатып өткөргөн. Алиянын апасы аябай диндар киши болгон. Алия өз эскерүүлөрүндө жаштыгынан тарта динге болгон байлануусунда апасынын үлүшү чоңдугун айтат. Сарайбосунда чоңойгон Алия аймактын белгилүү мектебинде билим алган. Эң кызыгы 15 жаштар чамасында атеист жана коммунисттик адабияттардан таасирленип, жаш жеткинчек диний маселелерде арсар абалга түшөт. Коммунизм идеологиясы бул жаш мусулмандын зээнин жарласа да, анын ишенимин жыга алган эмес. Ар тараптан изденип окуган Алия ак менен караны ажырата биле турганчалык зээндин ээси болуп жетилет. Кийинчерээк Алия коммунизм боюнча төмөнгөдөй жыйынтыкка келет. Коммунизмда, фашизмда адамды эрки жок жандык катары көрөт. Алар үчүн адамдын кадимки машинадан айырмасы жок. Эмнени буйрусаң кынтыксыз аткаруу керек болгон денеден турган бир материал. Эмесе ислам дене менен рухтун байланышын салмактап, адамдын чыныгы баалуулугун билдирет деп корутундулайт. Алия 2 дүйнөлүк согуштун так ортосунда 1943 жылы мектепти бүтүрдү. Өлкөдөгү ошол учурдун башкаруу режимине ылайык аскерге барууга милдеттүү болчу. Бирок ал 1 жыл бою үйдө жашынуу менен армияга баруудан кутулган эле. Анткени бул согуш анын оюнда жихад эмес, жөн гана капырлардын колунда курал болуудан башка айырмасы жок болгон. Кийинчерээк Касавинага качкан Алия жашоосундагы абдан маанилүү орунду ээлеген жаш мусулмандар менен жолукту. Алия жаш мусулмандар катары таанылган топ менен алгачкы жолу Югославиянын кулоосунан бир канча ай мурун кезиктик. Булардын көпчүлүгү Загреб жана Белград университетинде билим алган студенттер эле, деп эскерет. Ошол доордун башкаруусуна ачыктан ашык каршы күч болгон жаш мусулмандар
Эки тараптуу кол салбоочулук политикасынын себеби менен чоң бир маселеге тушугушкан эмес. Бул жагдай согуштун арты менен келе турчу коммунист режими менен терсине айланган. Бул убакта Жаш мусулмандар уюмуна карата көрүлгөн чаралар кыска учурда кысымга айланып, кармап камоолор башталган. Алия Иззатбекович ошол күндөрдү төмөнкүчө эскерет. 20 жашта болчум. Жаш жана баяу болгондугубуздан митингдерди уюштурдук жана ал жерлерде жымсалдабай ачык айтылган сөздөрүбүздөн улам улуттук коопсуздук кызматкерлери бүт ой пикирлерибизден кабардар болушту. Мына ошондуктан иш аракетибиз көпкө узабастан токтотулуп, ишибиз сотко өткөрүлдү. 1946 жылдын 1 мартында мен сыяктуу көз караштагы 14 киши камалып, 3 жылга соттолдук. Биз Жаш мусулмандар деп аталган топ ушундайча көрүнүштө айыпталып, соттолгон алгачкы топтордон элек. Бул соттолуу алдыда башыбызга келе тургандарга салыштырганда анчейин оор эмес болчу. Иззатбековичтен жаштык жылдары ислам идеологиясын коргоо үчүн күрөшүү менен өтсө, өмүрүнүн акыркы жылдары Босниядагы Вашнах элинин укугун коргоо менен өткөн. Алиянын басып өткөн жолун адилеттүүлүктү коргоо үчүн өткөн өмүр деп атасак да болчудай. Ал жаштыгында бир кишинин оозунан "Сен жашооңдо адилеттүү бол, башкасынан адилеттүүлүктү күтпө, умар бол, умарды күтпө" деген сөздү угуп абдан таасирленет. Умар бол, бирок умарды күтпө сөзүн жашоосунда негиз тутуп адилеттүүлүктү коргогон укук тармагынын адиси болгусу келчү. Бирок Алиянын мындай иштерден узак кармагысы келген анын ата-энеси уулунун юридика тармагына тапшыруусуна карманча каршы чыгышат. Талашып тартышуунун натыйжасында Алия 1949 жылы абактан чыккандан кийин агрономия университетине окууга кирет. Жолборс жолунан жигит сөзүнөн кайтпайт деген сөз чын белем. 1954 жылы Алия ата-энеси айткан окууну ийгиликтүү аяктагандан кийин юридика факультетине көшөрүп жүрүп тапшырат. Окуу жылдарында Жаш мусулмандар тобуна кайрадан кошулган Алия Иззатбекович жакындосу Хасан Бибердин камакка алынуусунун кесепетинен улам маанилүү милдеттер менен милдеттендирилген эмес. 1956 жылы окуусун аяктап, бир курулуш компаниясында башкаруучулук милдетти алат. Бул учурларда калеми да тынбай өз пикирлерин дептерлерине жазып жүрө берет. Анын ошол кездеги жазгандарынын көпчүлүгү бастырылбаса да, калеминин күчү, курч пикири көпчүлүктүн, анын ичинде бийликтин да көңүлүн өзүнө буралган. Бул сөзүбүздү бастырылган аз сандагы китептеринин таасирин кароо менен айтсак болот. Иззатбековичтин иш дүйнөсү, билими жана үй бүлөсү менен алек болуу менен бирге ислам дини темасында олуттуу макалаларды жазуусу да мактоого арзырлык. 1970 жылы чыгарылган Ислам декларациясы аттуу китеби чоң талкуу жараткан. Ислам декларациясы ошол учурдагы 7 тилге которулуп, өз учурунун эң көп окулган саясий китептеринен болгон. Бийлик өкүлдөрү китептин айрым бөлүктөрүнө мамлекетте исламий принциптер менен башкарууга чакырык катары баа беришкен. Батыш менен чыгыштын ортосундагы Ислам аттуу китеби болсо, Алиянын терең көз карашынын чагылуусу. Бул китеп Алия Иззатбековичтин пикирлеринен улам камакка алынгандан 1 жылдан кийин тагыраагы 1984 жылы бастырылган. Бул китепти Алия жаш кезинде жазып, коммунисттерден жашыруу максатында жашырып койгон эле. Кийин жашырган жеринен алып, аны дагы да толуктап басууга берген. Чыгыш менен батыш деп айтуусунан максат чыгыш союз бийлиги болсо, батыш болсо бул Европа. Бул экөөнүн ортосундагы ислам же бул экөөнүн ортосунда калкан Босния деген философияны туюнтат деп айтышат серепчилер. 1983 жылдын 23 мартында таң эрте менен Югославиянын милициялары Алиянын үйүн басышат. Башында 3 күн бою көзөмөлгө алынып сурак берет деп кармалган эле. Бул 3 күн 100 күнгө узарып, Алия Иззатбекович күн сайын тергөө залында сурак берет. Ошол жылдын август айында Жаш мусулмандар уюмун кайрадан уюштурду деген айып менен 14 жылга кесилет. Бактыга жараша, бул убак мөөнөтү улуттар аралык басымдын таасири менен 1988 жылы бүтүп 14 жылга дээре узарган эмес. 1918 жылы түзүлгөн Югославиянын атактуу лидери Титонун өлүмү менен өлкөдө 1980 жылдан тарта кулоонун убагы башталат. Өлкөнүн калкын түзгөн сербтердин, славяндардын, хорваттардын жана бошнактардын тагыраак айтканда босниялыктардын ортосундагы маселелер Титонун убагында эле бар болуп келгени менен Титонун өлүмүнүн артынан актуалдуулугу ого өтөр артат. Европанын көзү менен карай турган болсок, Югославиянын бөлүнүүсү тарыхтагы маселелерди кайрадан козгоо коркунучу болгон. Алсак, Македониядан улам Греция, Францияда Корсика, Испанияда Баск, Англияда Ирланд улуттук боштондугуна жол ачары мүмкүн эле. Мындан улам Югославиянын бөлүнүү темасында Европада эки айрым көз караштар келип чыкты.
Германия, Италия жана Австрия сыяктуу өлкөлөр Словения жана Хорватиянын көз карандысыздыгын таануунун тарапташтарлары эле. Франция болсо ал өлкөлөрдүн көз карандысыздыгын моюндоо, Босниянын да көз карандысыздыгына жол ачаары жана Европанын ортосунда көз карандысыз бир ислам өлкөсүнүн пайда болоору коркунучу бар экендигин айтып, каршы чыгып жаткан. 1989 жылдын ноябрында болсо Берлин дубалы кулады. Бул окуя бүтүндөй батыш блогун түптөн өзгөрттү. Режим алмаш жаткан. Европада бир ислам өлкөсүнүн түзүлүүсү үчүн мусулман журтчулугунун бир болуусу, ынтымактуулукта жашоосу шарт эле. Коммунизмдин чектөө тыюулары али күчүндө турганына карабай, өзүнүн күжүрмөн аракеттерин баштады Алия. Бир саясий аракетти баштай турчу партиянын болуусу керектигине ишенди. 1990 жылдын 27 мартында СДА партиясы түзүлгөндүгү коомчулукта чоң резонанс жараткан. Коммунизмдин каршысында алгачкы жолу башкача бир саясий үн чыгып жаткан жана бул үн эл арасында чоң бир жаңырык пайда кылган болчу. Ушундай бир жаңырык пайда кылган дейсиз, коммунисттик режим бул жаңырыктын алдында турууга желтене алган эмес. Коммунизмдик режимдин кулоосунан кийин Югославияда улутчулдук саясаты көздөгөн түрдүү улуттук партиялар, жаңы автономиялык республикалар пайда болду. Бир гана Боснияда түзүлгөн партиялар гана улутчулдук саясатты көздөгөн эмес. Босниянын башка автономдук республикаларынан айырмасы калкынын бир канча улуттан түзүлгөндүгүндө эле. 1991 жылдагы эл каттоого караганда 43% бошнактардан, 31% сербтерден, 17% хорваттардан, калган 9% башка улуттардан куралган болчу. Андыктан айрыкча сербиялыктар Боснияны өз карамагына кошууга же болбосо бөлүп алууга кызыктар болгон. 1990 жылдын 26 майында СДАнын түзүүчүлөрүнүн чогулушунда Алия Иззатбекович өз сөзүн бисмиллах менен баштады. Сөзүнүн аягында жалпы мусулман журтчулугунун артынан сөз сүйлөөгө акын болбогондугунан ооз ача албайм. Анткени мындай укук мага берилбеди. Бирок Босниянын бөлүнүүсүнө жол бербестигимди айтуу менен алардын жүрөк түпкүрүндөгү сезимдеринин сөздөрүн айтып жаткандыгымды бөркүмдөй көрөмүн. Бул өлкөнүн бөлүнүүсүн максат кылган Чветкович Мажек келишими өкүмсүз. Мунун кепилдиги да бүгүнкү бул залдагы чогулушубуз деп айтты. 1990 жылдын 18 ноябры. Шайлоо жыйынтыктары СДАнын кыска мөөнөттө эл ишенимин тапкандыгынын көрсөткүчү эле. Парламенттеги 240 орундун 86-сы СДАнын колунда болчу. Бул ийгиликтин жыйынтыгы менен Алия Иззатбекович саясий макамындагы эң жогорку мартабага президенттик креслосуна отурду. Шайлоодо Алия Иззатбекович өлкө башчы болуп шайланса да, өлкөдө бошнак, серб, хорват партияларынан куралган бир коалиция түзүлдү. Жыйынтыкты айтканда Алия Иззатбекович президент, хорват лидери Пехливан өкмөт башчы, серб лидери Крал Изник болсо өлкөнүн спикери болду. Югославиянын курамындагы башка өлкөлөр үчүн мындай жагдай жат көрүнүш болгон. Алия Югославия өлкөлөрдүн, элдердин жана улуттардын бирдей статустагы демократиялык өлкөсү болуусу зарыл деген пикирин байма-бай айтып турса дагы, анын демократтык жана адамдык көз карашын такыр жактырбаган бир тарап бар эле. Булар сербтер. Бул боюнча Алия Иззатбекович серб гегемониясы эң башында эле Югославиянын пайдубалына орношкон болчу. Эгер баардык улуттар бирдей статуста болбогондо, Югославия куламак. Бирок бирдей статустан ооз ачуу дагы сербтердин назарында акарат сыяктуу болгон. Анткени алар Югославияны өздөрү жараткандыгына жана ага бир гана алар ээлик кыла аларына ынанышчу. Бир убактар Европанын эң чоң күчү болууга талапкер болгон Югославия өлүмгө кептелүүдө болчу. Натыйжада 1991 жылдын 17 июнунда Словенияда согуш башталды. Бул Словениянын Югославиядан ажыраусунун жишааны эле. Ошол жылдын 25 июнунда Хорватия менен Словения эч нерсеге карабай өз көз карандысыздыгын жарыялады. Болгону Босния өлкөсү көз карандысыздыгын жарыялоодо ача пикирге кептелди. Мунун себеби да көз карандысыздыктын жарыяланышы кандуу бир согушту алып келүүсү мүмкүн эле. Босниянын алдында эки жол турган. Же Сербиянын улуу Сербия кыялынын ичинде жок болушат, же көз карандысыздыгын жар салуу менен өзүн коргошмок. Бул маселе боюнча 1992 жылдын 29 февраль жана 1 март күндөрү өлкөдө референдум болуп өттү. Референдумга калктын 63% катышып, анын 99,4% көз карандысыздыкка оң жоопторун беришти.
Натыйжада 1992 жылдын 3-мартында Босния Герцеговина өзүнүн көз карандысыздыгын жарыялады. 6 апрелде башта Европа кийин Америка Босниянын көз карандысыздыгын кабыл кылаарын моюндашты. Көз карандысыздыгын жарыялоо чоң бир жеңиш, чоң бир кубаныч эле. Бирок маселенин экинчи эң жаман жери ийгиликтин өзүнүн куну болгондугунда болчу. Анткени бул жерлерде бирөөсүнүн эгемендүүлүгүн жарыялоосу башкасына согуш ачууга тете болгон. Андыктан сербиялык бийлик Босниянын көз карандысыздыгына карата өз аракеттерин көрсөтүүдө кеч калышкан жок. Өздөрүнүн терс реакциясын көрсөтүү үчүн Босниянын ичиндеги сербтерден пайдаланышты. Мунун себеби менен Боснияда кан, аза, көз жашы деген нерселер 3 жыл бою токтободу. Согуштун алгачкы күнү Алия Иззатбекович өзүнүн кызы менен кошо туткундалып, өлкөнүн келечегине чоң коркунуч жаралган. Анын туткундалганы алгач баарысынан жашыруун сакталган. Өлкөнүн президентин аэропортто туткундап, согушка телефон байланыштарынын үзүлгөндүгүнө шылтоо менен эч жака байланышуусуна уруксатта беришкен эмес. Бир керемет менен Алия Иззатбековичтер отурган кабинетке адашкан бир чалуу келип калат. Телефондун туткасын Иззатбековичтин кызы алып, президенттин туткунда экендиги боюнча тиешелүү жактарга кабар берүүсүн өтүндү. Натыйжада бул адашкан чалуу Иззатбековичтин кутулуусуна себеп болуп берди. Жаңы эле эгемендүү өлкө болуп түзүлгөн Босния өлкөсү бул согушка даярдыксыз туш келип, атүгүл өлкөнүн аскердик армиясын куроодо да өтө кеч калган эле. Өлкөнүн аскердик армиясын түзгөндүгүн 5-июлда гана жарыялай алышты. Бирок курал жарагы жетишсиз, жардамчы күчтөрдөн насипсиз болгон Босния армиясы серб күчтөрүнүн алдында эч кандай барчылыгын сездире алышкан жок. Сербтер июндун ортолоруна чейин эле Босниянын 70% аймагын алып койгонго жетишет. Согушта сербтер Сараеводогу улуттук китепкананы аткылап өрттөп жиберишкен. Натыйжада китепкананын 90% же болбосо 2 миллион китеп өрттөлүп жок болгон. Китептерди куткаруу үчүн аракет кылгандарды болсо снайпер менен аткылашкан. Бул китепкана Босния мусулмандарынын маданий мурасы катары эсептелчү. Ал жерде Босниянын суверендүү эркин өлкө болгондугун далилдеген тарыхый документтер болгон. Сербтер бекеринен бул маданий мурасты өрттөгөн эмес, демек. 1992 жылдын 15-июнунда Алия Иззатбекович Хорватиянын президенти Франьо Туджман ортосунда аскердик бирдик келишими түзүлдү. Келишимдин негизинде Хорватия армиясынын Боснияга жардам берүүсү мыйзамдаштырылган эле. Бул биримдиктин натыйжасында бир канча аймактардан серб аскерлери чыгарылган болчу. Бирок кыска убакыттан кийин бул келишим бузула баштады. Босниялык хорваттар да Босниянын кээ бирки аймактарын хорватташтырды. Ар тарапта зулумдукка дуушар болгон мусулман бошнак аймактары, жакындарын жоготкон карапайым эл, талкаланып гүлгө айланган шаар кыштактар. Маселенин кай жагынан алып караба аянычтуу абалды көрүүгө мүмкүн эле. Жергиликтүү эл кай жака качууну, каерге коргонууну билбей калган. Ушундан улам 1993 жылы 16 апрелде Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сарайбосна, Тузла, Бихач, Жепха, Горадие жана Серебреницияны коопсуз шаар катары жарыялап, кагылышуунун дароо токтотулуусун, сербтердин артка кайтуусун жана эки тараптын да куралсыздашуусун талап кылды. Жыйынтыгында Серебренициядагы мусулман бошнактардын карамагындагы бүткүл куралдар топтоштурулса да, бул талап серб армиясына карата колдонулган жок. Өлкөсүн баатырлардай коргогон Серебренициядагы жоокерлер куралдарын тапшыруунун артынан өтө оор абалга кептелди. Аймактагы мусулман бошнактар ачык бут абалына келишти. Согуш катуу жүрүп жатты. Жер-жердеги ачкачылыктан жана ар кандай оорудан кырылган эл, душманга каршы аракет кыла албаган аскерлер, ошондой жагдайда да адамдык касиетин жоготпоого аракет кылган бир президент Алия Иззатбекович элди мусулманча жашап өтүүгө чакырып жатты. Туура, алар мечиттерибизди талкалап жатышат, бирок биз алардын чиркөөлөрүн бузбайбыз. Керек болсо коргойбуз. Чиркөөнүн бир ташы куласа аны өз ордуна коебуз. Анткени бизге жарашканы дал ушул. Бизге буйрулганы да дал ушул. Алар биздин жарандарыбызды, кара картаңдарыбызды, бала чакабызды өлтүрүшүүдө, аялдарыбызга кол салышууда. Бирок Аллахка ант болсун, биз алардай болбойбуз. Биз дагы заалымдардан боло турган болсок, зулумдукка каршы күрөшүүбүздүн бир мааниси калбайт. Китепке моюн сунабыз. Согушка шылтап адеп ахлагыбызды жоготпойбуз. Эгер биз ахлагыбыз менен бул согушту жеңе алсак, мына ошондо чыныгы жеңишке жете алабыз. Биз бул согушта өлсөк эмес, душмандарга окшосок жеңилебиз.
Биз бул кир ыплас согушта күнөөгө батпайбыз. Адамгерчилигибизди исламиятты кирдетпейбиз. Чыныгы жеңиш ушул, деди. Миң 1995 жылы абал дагы да оорлошту. Европанын экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки эң чоң кыргыны Боснияда болуп жаткан. Серебреницаны алдырып жибербөө үчүн аскерлер жана жергиликтүү эл бар күчүн көрсөтүүдө аянган эмес. Сербтердин максаты болсо аймакты мусулмандардан тазалоо болгон. Бул аймакка жардам берүү максатында ага чейин голландиялык аскерлер келген эле. Серб күчтөрү шаарга киргенде көзөмөлдөө мунараларында кызмат кылып жаткан ошол голландиялык 30 аскерди туткундап алат. Сербтер бул аскерлерди соодалашуу максатында колдонуп, аймактагы мусулмандардын баарысын өткөрүп берүүсүн талап кылышты. 2 күндүк сүйлөшүүнүн натыйжасында 30 аскердин жанын сактоо максатында 20 000 мусулман Бошнак эли өткөрүлүп берилди. Элестетип жатасыздарбы? Голландиялык бийлик өздөрүнүн 30 аскеринин башын куткаруу үчүн 20 000 карапайым мусулман элди түздөн-түз өлүмгө өткөрүп беришти. Балким голландиялык аскерлердин мусулман бошнактарга жардам берүүгө келүүсү да бир оюн болчу, ким билсин. Анткени алардын философиясы боюнча бекер сыр капканда гана болот. Сербтер 5 күндүн ичинде бул 20 000 мусулмандын 8372-син өрттөп, атып же ар кандай кыйноолорду көрсөтүп, жырткычтарча өлтүрдү. Болоор иш болду, боесу канды. 4 жылга жакын сүргөн убакыт ичинде нечендеген бошнак мусулмандары жок жерден кырылды. Адамдык укукту коргойбуз деген Европада, Америкада, Бириккен Улуттар уюмуда, НАТОда эч нерсе кылбады. Балким кылгысы келген жок. Европада мусулман өлкөсүнүн болуусун каалабады анткени. Баса, эч нерсе кылбады десек жаңылышат экенбиз. Айрым аймактарда коопсуздаштырабыз деген шылтоо менен бошнактардын куралсыздаштырып, буту колун байлап серб аскерлерине оңой олжо кылып салып беришкендигин унута жаздаптырбыз. Бул эмне аракет эмес бекен? Аракет албетте. Алия Иззатбекович Бириккен Улуттар уюмунун жыйынында ызалана ушул сөздөрдү айтты ошондо. Мен Бириккен Улуттар уюмунун эң жаңы мүчөсү, Босниядан залымдарча кол салуунун курмандыгы болгон бир өлкөдөн келип жатам. Бул же мыйзамдуу согуш эмес, же Сербиянын басып алуу аракет эмес. Бул маданий жашоонун көз алдында, Европанын так ортосунда бир элге жана анын баалуулуктарына жасалган бир геноциддик аракет. Эч бир маданий өлкөнүн тилинде Босниядагы бул зулумдукту айтып сүрөттөө үчүн бир сөз да табыла албайт. Кудум эч нерсе болбогон сыяктуу соодалашууга барууну күтпөгүлө бизден. Босния-Герцеговинаны бөлүштүрүү планын токтоткула. Варварларча ач көздүгүңөрдү жыйыштыргыла. Бул зулумдукту жазалабоо, зөөкүрдүктү сыйлоо дегендик. Босния Европада же жаңыдан түзүлөт, же көмүлөт. НАТО уюму сербтердин Босниядан чыгууларын эскертти. Бирок сербтер бул эскертүүгө баш ийүүдөн баш тарткандыгынан 1995 жылдын 30 августунда НАТОнун учактары сербтерге каршы абадан чабуул кое баштады. 3400 учуу аткарылган бул операцияда сербтер артка чегинип, Боснияда басып алган 70% аймактын 20%-ынан кетүүгө мажбур калды. 1995 жыл 8 сентябрь. Сербтер тарабынан түзүлгөн жаңы Югославия өлкөсүнүн, Хорватиянын, Босниянын тышкы иштер министрлери Франциянын Женевра шаарында топтолушуп, тынчтык бүтүмүнө келишүүгө башташты. Кийин Америкада түзүлгөн Дайтон келишими менен Сербия Босниянын көз карандысыздыгын расмий таанууда Босния өлкө бийлигинин өкүлдөрү Босния-Герцеговинянын жана Серб өлкөсүнүн өкүлдөрүнүн туруу чечимине келишишти. Бул геноцид уюштурган бир зөөкүрдү жазалоонун ордуна сыйлоо сыяктуу эле абал болчу. Мындай жагдай Иззатбековичтин көңүлүнө сиңбесе да, тынчтык үчүн, калган элин аман алып калуу үчүн келишимге кол коюуга аргасыз калган. Бул келишимди Алия төмөнгүдөй ачыктады. Туура эмес келишимге кол койдук. Бирок адамдардын өлгөнүнө караганда бир мунасага келип тынчтыкты сактоо жакшыраак. 4 жылга жакын созулган согуштун жүрүшүндө 200 000 адам өлсө 2 миллиондой адам мекенин таштап көчүүгө мажбур болгон. Кыргындан мурун өлкөдөгү мусулмандар калктын 70%-ын түзсө, кыргындан кийин бул көрсөткүч болгону 2%-ды түзүп калды. Алия Иззатбекович өз элине эч ким өч алуунун артынан түшпөсүн, анткени өч алуу аягы бүтпөгөн жамандыктардын эшигин ачат. Өткөндү унутпагыла, бирок аны менен да жашабагыла деп кайрылуу жасады.
Кыргындын артынан жаңыдан тирилүү үчүн ойгонуп жатты адамдар. Өздөрүнө жол көрсөтүүчү лидерлерин шайлоодо да кечигишкен жок. 1996 жылдын 14 сентябрындагы шайлоодо Алия Иззатбекович экинчи кез президент болуп шайланды. Бирок арадан 2 жыл өткөндөн кийин ден соолугунан жана картайганынан улам бул кызматтан өз эрки менен кетти. Кан көлүндө чөгүп жаткан элин сууруп чыгарган бул улуу жол башчы 1998 жылдын 13-14 сентябрында өлкө башчылыгын тандоодо жеңиш менен айрылып, элдин жүрөгүндөгү ордун бүт дүйнөгө көрсөтүү менен жыйынтыктады. Жашоосун адамдык өлбөсүн деп жашаган бул теңдешсиз лидер 2003 жылдын 19 октябрында өзү сыяктуу жигиттер жашаган ошол таптаза түөлүктүүлүк аламына көч тартты. Артында калгандарга 78 жылдык жашоо деп аталган бир сабак, бир өрнөк калтырды. Бул боюнча Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Алия Иззатбековичтин өлүм кабарын уккан кезимде мен Кыргызстандын борбору Бишкекте болчумун. Маркум Иззатбековичтин осуятын орундатуу үчүн ушул күнгө чейин аракет кылдым, кылып жатам, дагы да кыла бермекчимин. Алия Иззатбековичтин дүйнөдөн кайткан күнү жана эртеси күнү 2 күн бою жамгыр жаады. Улуу инсандар өлгөндө периштелер аламы ыйлайт деген сөз чын билим. Кудум, асман Алиясын жоктоп ыйлап жатты ошондо. Бошнактар жана герцектиктер дүйнөнүн чар тарабынан келген көптөгөн делегациялар менен биргеликте маркум президентти акыркы дарегине узатып жатышты. Өз сөзүндө Алия Иззатбекович мага дагы жашоо сунушу берилсе, мен кабыл кылбайт болчумун. Бирок кайрадан жаралуу чечими болсо, кайра эле ушул өз жашоомду жашамакмын деп айтат. Алия Иззатбекович жашоосунда өз өлкөсүнө жана бала чакасына арналган жаралар менен жашады. Пенде болчу, андыктан өлдү. А бирок өлүмсүздүк суусунан суу ичкен адамгерчилиги түөлүккө эсте калды. Аллах андан ыраазы болсун.